Ассаламу алейкум, урматтуу аким. Мен атым Абдыбайтул Айдарбек. Ушул Кеңеш айыл өкмөтүнүн Арбын айылында туулуп өскөм. Урматтуу аким, жанагы буга чейин мен сизге 3 жолу жолуктум. Акыркы жолу мал базарынын астында жолуктук жана кой баз боюнча. Анан сиз жеринен дагы барып таанышып, ошол жерден чечебиз деп айткансыз элге дагычы. Ал күнү тилекке каршы мен бара албай калдым. Бирок ага чейин мен сизге болгон документимди алып барып тааныштырдым. Болгон мыйзамдуу документтерди. Анан кече сиз ал жака барып, эл менен жолугуп сүйлөшүп кеткениңизден кийин 2 күн болду. Биз кече жерге барсак, кайрадан экскаваторлорун алып кирип, курулуштарын баштаптыр да адамдар. Менде видео полный фиксациялар бар. Анан эмне себептен, кайсыл мыйзам боюнча силер кайрадан курулушту баштап атасыңар десек, бизге аким чечип берди дейт. Жеринен келип айтты бизге. Бул жерди чечип берем деп айтты деп бизге ошондой деп атат. Жерлерди казып, биздин өрүктөрдү кесип салыптыр. Ал жерде негизи 2-3 гектар 10 сотик, урматтуу аким. Азыркы учурда фактически бир 11 адам, 11 жаран жашайт. Эгер 6 сотиктен бөлсөм 51 участок чыгат. Эгерде мен акча иштеш максатыбыз болсо, 11 жаранга биз жерди бекер деле берип, алган 40 участокты сатсак, биздин деле бизнес кылга турган оюбуз акчабыз чыгат. А бирок 3 гектар 10 сотикке 1024 квартира түштат, урматтуу аким. Бир адам жашаган жерге 100 адам жашап атат да. А бизде инвестиция бар, проекти чыйганбыз. А ушул боюнча азыр мен сизге бул телевиденияга чыгат. Мен бул жерде сүйлөшүүмдөн максат, азыр алар бир экскаваторду алып кирип, жерди каздырганын өзү бир 30-40 миңге кирет экскаватор. Алар мээнетинен күйүп калбасын. Ушул видеону көрүп, эгерде сиз чече алсаңыз, ушул жерде конкретный айтыңыз, мен чече алам деп. Эл ошого карап иш кылсын. Азыр бир кирпичтин өзүн коюш 10 сом, 15 сомдон турат да. Канча мээнет кылат, буга чейин эскерткенмин. Бир жаңысыл документиңерди чечип курулуш кургула. Эртеге мыйзам иштеп, мыйзам чегинде иш жүрүп, чара колдоно турган болсо, мээнетиңерге күйүп кетесиңер деп бир нече жолу эскерткенмин. Ошого карабай кече биздин 5-6 өрүгүбүздү кыйып, портерге жүктөп кетти ат үйүнө. Анан эми биз айттык, мейли сага отун керек болсо, жүктөп кете бер. Балаңы бак, тамагыңы кыл деп биз ага каршы болгон жокпуз. Эми мен сизге бул жерге келип суроо берген себеби, сиз конкретный айтсаңыз, чече алсаңыз, биз чечип берели деңиз. Мен буга чейин да барып сизге айттым. Ошол эл менен биздин ортобузда көпүрө болуп бериңиз дедик. Биз азыр ал жерге социалный объектилер салабыз деп атабыз. Биз проектибизди 90 орунду садик чыйганбыз, садике проектибиз. Плюс биз ошол 1024 квартира салганга домго проекти чыйганбыз. Өткөндө сиз айттыңыз мага, канализация жок, сен кантип саласың дом дедиңиз магачы. Азыр эми 21 кылымда технология өнүккөн заман. А эми аракет кылсак биргеликте, эми бүтөт да бул нерсе. Эми биздин максат, эгерде действительно биз акча иштей турган оюбуз болсо, биз эчагыл ал жерди сатып чыгып кетмекпиз да. Азыр ал жерди биз сатсак, кайра дом салганга ал жерден биз жер ала албайбыз. Биз буга дейин дагы айттык, хорошо, 10 та квартира, 15 квартира биз кайда кылып беребиз ошолоргочу. Хорошо, биз аларды жалпы үйүңөрдү бузуп чыгып кеткиле деген да жокпуз. Бизге ушул 2 дом түшө турган жерге бизге каршылык көрсөтпөгүлө. Биз 2 домду тургузабыз, силер жашай бересиңер. Биз дом курулуп атканда кайра киресиңер да биз дальше улап кете беребиз дедик. Биз аларды бирден онун кууп чыга турган ниетибиз, оюбуз дагы жок. Анан сиз өткөндө мага суроо берип атасыз. Сен эми сиз да элден укканыңызды айттыңыз да мага. Сен ошол жердегилердин барып сүйөтүн үзөм депсиң деп атасыз да. Эгерде биз действительно ошону каалаганда биз через сот 3 гектарды тазалап сүйөтүн өчүрмөкпүз. А бирок бизден дагы үстүбүздө бизге консультация берген аттуу баштуу акылдуу байкелерибиз бар. Өзүбүздүн эле акыл оюбуз жайында, аларда жижиг кичинекей балдары бар. Светтерин өчүрсөк, алар сот чечилге чейин караңгыда жашайбы, азыр 21 кылымда. Анан биз ошол проектти чыгуу боюнча бизге 16 документ кетет экен. Бизде эскезной проекти бар. Мына архитектура кортунду бердик, кадастр берди, гипразимден алып келдик. Азыр бизде жалпы 4 документ чогулду дом салуу боюнча. Плюс бизде 12 документ калды. Немеге Зулпиев айыл өкмөттө биз арыз жазып таштаганбыз. Жергиликтүү кеңештин депутаттардын бизге согласиясы керек экен, токтом. Плюс айылдык өкмөттүн бизге токтому керек экен, согласия. Бая биздики эми категориясын өзгөртүшүбүз керек да, ал жер өндүрүш чарба багытындагы жер, айыл чарба багытындагы жер.
Бирок азыр биз өзүбүздүн жерибизге дагы там сала турган болсок, архитектурадан уруксат алабыз. Алар болсо бүгүнкү күнгө чейин кече барып мен токтотуп келдим. Туруп тур десек, аким чечип берем деди. Жердин үстүнөн келип биз менен жолукту. Чечип берем деди деп, как положено алмаларды, өрүктөрдү кесип, экскаватор кайра барсаңыз көрөсүз. Кече араң токтотуп калдык барып. Ошого мен конкретно сизден мына жерден ответ алганы келдим, урматтуу аким. Эгерде действительно чече турган болсоңуз, чечип бериңиз, хорошо. Жардам бериңиздер. Мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы айтып атат, жер жок уже. Өзүңүз азыр айтып кеттиңиз да. Эл өсүп атат, жер өспөйт да. 3 гектар жерде 11 жаран жашайт. Ар бир жарандын ордуна 100 түтүн жашайт. Ошондо 1024 квартира салсак, Кудай насип кылып, эл салганы биз кантип өзүбүздүн жерибизге инвестиция киргизе албайбыз? 10 адам жашагандан көрү 1000 түтүн жашаса, ошол жерде бала чакасы менен келечекте 10 000 деген адамдар жашайт. Урматтуу аким. Ошого сизден биз өтүнүч дагы, ошол трансформация боюнча биз азыр өзүбүз дагы курулуш кура албайбыз. Бөтөн адамдар кандай курулуш куртат, биз билбейбиз. Вообще биздин мына мыйзамдын ушул иштебей аткандыгынан ачыгыда биз бир нече жолу арыз барып жазып таштадык. Эгерде биз выселенияга бердик, урматтуу аким. Эгер биздин жаман оюбуз болгондо 212 статья бар. Кылмыш ишин козгоо боюнча. Плюс ущербти киргизсек болот. Биз андай кылган жокпуз да. Хорошо, эл ошол бизден бирден квартирага көнүп, ошолорда чымчыктын уясы бузулбасын дейт. Максат бул дүйнөдө 2 метр жерге барасың тура. Эми каалаган адам бул мамлекеттин жери кирип жашай салса боло берет. Мына жерде деле канчалаган ата энелерибиздин балдары мына жер жок. Алар деле болбосо барып үлүштөргө үй сала берсин да. Эгер мыйзам жол берсе. Ошого конкретный сизден жардам күтөбүз. Эгерде жардам бере албасаңыздар, биз мыйзам чегинде арыз берип атабыз. 14 күндө кабыл алат, жооп берет. Эгерде жардам бере албасаңыздар, мыйзам чегинде биз ишибизди алып барайлы, тек гана тоскоолдук жаратпаңыздар, сиздерден сураныч. Алар мен факты кылып коюп берем, видеолорун көрсөтөм. Экскаватор 30 000ден камга барбайт ал жергечи. Мен күйүп атам, кылсаң кыла бер десем болот, эртең соттон чечим алсам кууп чыгам дейм. Бирок анын баласы Россиядан азыркы заманда 1 сом табыш кыйын, 1 сомда жигерден чыгат деп коет, урматтуу аким. Ошого эгерде сиз конкретно ошол биздин жердин жашап аткан тургундарга конкретно бир ошолордун сөзүнө ответти бериңиз. Алар сизге таянып, аким чечип берем деди деп, как положено ишин баштады бүгүнкү күндө. Болду? Болду. Бул мындай, бир тууган. Ал жерде 3 гектар 10 соток жер. Ооба. Мен эл менен жолугушканда айттым, ошол жерде барып жеринде сүйлөшөлү деп. Сен жок болуп калдың, бир тарабы жок болуп калды, бир тарабы барсам 20дай иши чыкты го дейм, Мына биз ошол жерде тиешелүү мекемелер барыбыз бардык да. Анан көрдүм, уже 15 жыл болуптур, ал жерге үй салып кеткенине. Учурунда захват менен кеткен экен. Ал бирөөнүн менчик жери экен. Анын өзү мыйзамдуу укугу бар. Ошол менчик ээси аларга алы жетпей, анан жарымы сага сатыптыр, же сатканбы, же мындай өткөрүп Саткан, сатып алган. Болду. Алар мен элге айттым, мындан ары салбагыла, токтоткула. Мына могу токтоп турат деп бирөөнү көрсөттү. Мен ошол жерде так, ошол жерде мен өзүмдүн да видеолорум болуш керек, ошол жерде тапкан беле. Салбагыла. Себеби баягы мыйзамсыз турат. Муну чечип берели. Кантип чечебиз? Ошол жана экинчи тарап келсин. Чоң отургалы, силердин өзүнчө уктум, эми алардын талабы бир эле ушул мына 15 жылдан бери ошол жерге үйүн салып алып жашап аткан да. Ал жерди уже алар менчиктеп калды. Эми мындан ары аны чык десең, только чыр болот, акыры барып, чырдын артын эмне болот? Коомдук саясий абалды жаратасыңар, курчутасыңар. Анан согушуп кетип, бир бале болуп, бир кырсык болуп кетчүбүзө, же тиги тарап, же бул тараптан бирөө жарым камалып кетиши ал ошол ачак болуп калыптыр да. Анан сен чакырдым. Мына кече күнү да жолдон жолугуп айттым. Бул жерде өмүрүңдү корото турган жер экен. Бул жерде тока. Бирок бундайды эгерде мен силерге сунуштаган варианттарды мен тока консенсуско келтирип гана чече алам. Эки тарап мындай бир ортодо турган бир центристик позицияга келип, макул мен мынтейин, сен азыр жана жакшы айтып атасың, мен эч 15-тен үйсүз калтырбайм, мен оларды үй менен камсыз кылам деген сыяктуу мындай сунуштарым болсо чогултуруп сүйлөшөлү.
Анан эл макул болсо, эл менен дагы отуруп биз дагы ынандыралы. Ошондой болуп эгер чечилип калса бул жакшы. Мына менин жолум ушул жол менен келет. Консенсус. Жок, эки тараптан эле укпай өзгөртүктө туруп алсаңар, акыркы точкада только сот. Сотко берип атат экенсиң, сотто каралып атыптыр, ошол сот менен чечилет. Бул жалгыз эле сенде эмес, мына жана куруучулар менен көрүп жүргөн жер бул. Алардыкы деле ушундай ассоциациялар, акционерлер отуруп алып талашкан. То есть бул жерде жалаң эле менчик мындай кызыкчылыктардын тегерегинде талаштын чекесинде жүргөн эле маселелер. Силердики мен эки тарапты чогултайын, чогултургула, сүйлөшөлү. Анан мына эми азыр уже маселени мен терең түшүндүм. Кел, отурайлы, такташайлы. Анан сен менен сүйлөшүп алып, бир вариантты сүйлөшөйлү дагы, элге дагы чыгалы, аларды да чакыралы. Мен бул жерде исключительно мага сенби, ал кишиби айырмасы жок. Мага акыйкат менен мындай тынч, чырыжок чечилип калса мага жакшы. Түшүндүңөрбү? Анан ал эгерде андай такыр эле бир консенсуска келе албасаңар, калгандарына мыйзам чегинде иш алып бара бересиңер. Болду, сотко барасыңар да, анан сот чекитти коет. Түшүндүңбү? Ооба. Болду, отура бер.